8 февральдан 14 февральга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кой жылдызы. Бул жумада ден соолугуңузга кам көрүп, айрымдар диета кармаганы жакшы. Ал эми каржылык абал туруктуу болбойт. Көпчүлүк чыгымдарды кыскартууга аргасыз болосуз. Бейшембиде ишке байланыштуу сунуштар болсо дароо макул болбоңуз. Алардын пайдалуу болуп чыгышы күмөн, ишемби соода кылууга ыңгайлуу күн. Бул качар жылдызы. Бизнес же инвестиция жаатында жаңы долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу менен алек болуу үчүн идеалдуу апта. Сиздин убактыңыздын дээрлик бардыгы жумушка корошу мүмкүн. Бирок анын жакшы жагы дагы бар. Жумушта кесиптештер арасында романтикалуу окуялар орун алышы күтүлүүдө. Ал эми ден соолугуңуз боюнча камсынабай деле койсоңуз болот. Эгиздер жылдызы. Бул аптада ийгиликке жетесиз. Иштөө пайдалуу жана кызыктуу болот. Сиздин тажрыйбаңыз жана чеберчилигиңиз кесиптештериңизге жакшы таасир калтырат. Бул аптада жылдыздар көбүрөөк эс алууга кеңеш беришет. Мындан тышкары жакын адамыңыз сизге кымбат белек тартуулай алат. Бөйөн жылдызы. Ушул аптада сиз өзүңүздү мыкты жагыңыздан көрсөтүп, талантыңызды ача аласыз. Бирок акчаны үнөмдүү сарптаңыз. Эгерде сүйүктүүңүз менен болгон мамилеңизде бир нерсе сизге туура келбесе, анда мамилени шашылыш талкуулоого убакыт келди. Апта соңунда жакындарыңызга көп көңүл бөлүп, жакын досторуңузга жолугуп эс алганыңыз туура болот. Арстан жылдызы. Ушул жумада бюджетиңизди пландаштырганыңыз туура болот. Банктык картаңызды абайлап пайдаланганыңыз жакшы, документтериңиз жакшы тартипте сакталышы керек, анткени жума күнү күтүүсүз текшерүү болушу мүмкүн. Жеке жашооңузда жагымдуу белек күтсөңүз болот. Аптада айрым тамак түрлөрүнөн баш тартууга аракет кылыңыз. Бийкечтер, бул жумада жаңы иш баштабай, эски нерселердин баарын иретке келтирип, адамдар дегеле жашоо жөнүндө жаман ойлордон арылыңыз. Апта жаңы таанышуулар үчүн ыңгайлуу. Шаршемби жумушта ар кандай маселелер жаралышы мүмкүн. Жума күнү сүйүктүү адамыңыздан ашыкча көңүл бурууну талап кылбаңыз. Чыр чыгышы мүмкүн. Тараза жылдызы. Бул жумада эски таарынычтар эске түшүп, маанайыңыз түшүшү мүмкүн. Сиздин ишиңиз жана энергияңыз сизге көзгө көрүнүктүү натыйжаларды бере баштайт. Дүйшөмбү каржылык абалды жакшыртышы менен өтөт. Шаршембиде айрым адамдар менен ашыкча баарылашуудан алыс болгонуңуз оң. Чаян жылдызы. Ушул аптада сизге киреше алып келе турган кызыктуу сунуштар түшөт. Жакшы жума айрыкча мугалимдер, юристтер жана журналисттер үчүн. Активдүүлүк жана чечкиндүүлүк сизге материалдык жыргалчылык алып келет. Сүйүүгө ишенүү жана сезимдериңизди жашырбоо маанилүү. Сиз тандаган адам менен биргеликте баарын оңой, жеңил, каалагандай максатыңызга жете аласыз. Жаачы жылдызы. Сиздин бардык жетишкендиктериңиз сиздин мүнөзүңүзгө байланыштуу болот. Алыскы келечекте эмес, бүгүнкү күн менен жашаңыз. Жакшы нерсе сөзсүз болот. Келечектүү долбоорлорго көңүл буруңуз. Шаршембиде маанилүү маселени чечип, кошумча кирешеге ээ болушуңуз мүмкүн. Бул жумада романтиканын мааниси чоң. Бирок башка бирөөнү карап алуу азгырыгынан сак болуңуз. Жылдыздар ден соолугуңузга байланыштуу бул жумада олуттуу көйгөйлөр болбойт деп айтышат. Текечер жылдызы. Жумушта жакшы жаңылык күтсөңүз болот. Алдыдагы жума мурункуга караганда жеңилирээк болорун жылдыздар убадалашат. Эгер сиз чыр чатактан коргонгуңуз келсе, сүйлөп гана тим болбостон башкалардын дагы пикирин эске алышыңыз керек. Бейшембиде жашоодо болгон көз карашыңыз сүйүктүүңүздүкү менен дал келбеши тынчыңызды алат. Жума сизден токтоолуктуу, сарамжалдуу болууну талап кылат. Суу куяр жылдызы. Сүйлөшүү жана кызматташуу мүмкүнчүлүгү бүтүмдөрдү ийгиликтүү жүргүзүүгө, долбоорду аяктоого жана өзүңүздүн каржылык абалыңызды болуп көрбөгөндөй бийиктикке көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Шейшемби жана шаршемби оор күндөр болгондуктан сүйүктүүңүз менен урушпаганыңыз оң. Эгерде организмиңиз кайсы бир тамактарга кескин реакция кылса, аларды жебей эле койгонуңуз жакшы болот. Соңку жылдыз белги балыктар. Каржы тармагында белгилүү бир чектөөлөр болушу мүмкүн.
Шаршембиде кесиптештериңиз же бизнес өнөктөштөрүңүздүн алдында өз позицияңызды көргөзгөнгө туура келет. Ишембиде көңүл ачууга көп акча коротпоңуз, чечкиндүү иш чараларды пландаштырганыңыз жана жаңы долбоорлор болсо коркпой эле баштай бергениңиз оң. Сиздер 8 февралдан 14 февралга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштыңыздар. Апта жагымдуу болсун.